Салам достор. Мурдагы видеодо сырдын жытынан тамагым, көкүрөгүм ачышып жатканымда айткам. Бул видеодо үйдү жылуулатуу боюнча айтып берейин дедим эле, ага жетпей эле ушул тема тууралуу тартууга туура келди. Көп өтпөй вентиляция орноштурган компанияны табыш керек болду. Апам телефонунан бир компанияны байкап калып, дароо ойлонбой чакырдык. Анткени бул үйдө түнөп калуу мүмкүн эмес болчу. Саналуу убакыттын ичинде тапкан компаниябыздын аты Almavent деп аталат. Алар вентиляцияны орноштуруп кеткенден кийин тамакты ачыштырган сырдын жыты кетти да, бирок үй абдан суук болуп калды. Биз чалып сураганыбызда температураны ылдыйлатып койгула, жакын арада да текшерип барабыз деп 2-3 жолу вентиляцияны текшерип кетишти. Бирок үй баары бир суук болуп, жаман жыт чыгып туруп алды. Биз отопление жасаган байкеге чалып, эмнеге үй муздап жатат деп маалымат алганымда, вентиляциядан деп жооп берди. Ошондон кийин Almavent компаниянын менеджерин чакырып, кыскача интервьюну алууну чечтим. Өткөндө мен бир күн бул жакта түнөгөндө вентиляция койгонго чейин тамагым ачышкан деген бир эртеси күнү вентиляция койдурган компанияны чакырганбыз. Ошо койдургандан кийин үй муздап кетти. Муздагандан кийин Almavent деген компания болчу. Almavent компаниясындагы адистер улам келип кетип атышты да, үйдөгү эмени карап, циркуляцияны карап, аба алмашууну карап, ошентип булардын нормасы боюнча саат деп коем, температураны 3кө коюп кетип атышты, 3кө 5кке коюп кетип атышты, бирок ал температура менен үй аябай муздап кетет. Бул жакта байке айтып атат батарейкадан деп. Анан бир аз кичине суроом бар эле, ошону берейин. Саламатсызбы? Бул байке аты жөнүңүздү айтып койсоңуз. Менин атым Адлет, Almavent компаниясынын ушул менеджери болуп иштейм. Телефонго жооп берип, ушундай случайлар болуп калса келип кетем. Сиз деген ошондо ички вентиляцияны койбойсуз, только суроо жоопторго эле жооп берет экен. Бирок ички процесстеги жумуштарды билесиз. Ички процессти полный мен сурай беребиз, полный билем. Өзүм да коюп жүргөм буга чейин. Азыр данный момент менеджерлик кызматта иштеп атам. Вентиляция коердо үйгө келгенде кандай эң биринчи көйгөйдү көрө алышты силердин адистер жана кандай чечим чыгарышты? Биз бул үйгө келгенде бул үй аябай нымдуу болчу биринчиден. Терезелер тердеген, үйдө аба булганган, мисалы запах, үйдө жыт бар болчу, өзүнүн жыты. Азыр мына койгонубузга канча бир жыл болду, таптаза. Терезелер куп-кургак, живой пример тартканбыз, куп-кургак терезелер. Вентиляцияга эмне керек болсо баардыгы үйдө мындай аткарылган да уже. Мисалы үйдө аба алмаш үчүн эшиктеги аба кириш керек үйгө. Мисалы үйдө бир эле аба болсо ал нымдуулукка алып келет. Бул эшиктен таза аба, муздак аба кирип турат. Тетигин көрсөтүп койсоңуз. Бул паровой ысык болот да, паровойго үйлөп берет. Анан будан кирген муздак аба паровойго тиет да, жылуу болуп циркуляция болот үйдө. Үйдө аба алмашып, бул вытяжка аркылуу чыгып кетиш керек. Азыркы учурда сиз өзүңүз деле күбө болуп атасыз, үй муздак болуп турат. Бул себеби бул эмнеде? Бул вентиляция деген аба алмашуу жолу. Үйдүн муздак, ысыгына мындай влиять этпейт. Конечно, өтө күчтүүсүнө алып койсоңуз, үйдөгү абаны соруп кетет. Бирок азыр биздики нормада турат баардыгы. Бuyакта регуляторубуз да нормада турат. Анан бул азыр эшик суук болгондо байланыштуу, могул эмеңиз паровой ысыталбай атат. Муздак бул. Өзүңүз деле кармап көрүп атасыз, муздак. Бул эми жылуулук жагына биз жооп бере албайбыз. Батарейка үйлөйт да, батарейка ысык да. Кирген муздак аба ысык кылып комнатаны айландырат. Жылуу кылып. Кышкысын канча температурада туруш керек, жана жайкысын канча температурада туруш керек? Эми кышкысын аба кире тургандай кылып, главный аба кире тургандай кылып азайтып койсоңуз болот. Жайкысын ачыгыраак кылып коюңуз. Бирде турса болот да? Бирде турса болот. Колдонуу эрежелери кандай мунука? Колдонуу эрежелери биз коюп кеткенбиз, ошол боюнча эле турат. Өткөндө байке чечип көрсөтөт элек. Мисалы, буну баягыда мен келип кеткенде эме болуптур. Үй аябай муздап кетиптир да. Анан карасам деген паровой жок. Муздак аба кирип аткан, тигини
болушунча жаап койдум. Бир аз эле боз кирип атат азыр. Все. Рахмат. Айтып коңузчу. Мына бул деген ысык болуп атат эже, көрүсүзбү? Колду кармаганда мындай күйгүзөт да. А бул жак секциялар иштеген жок. Жылуу болуп эле турат. А буну кармаганда уже мындай колду монтиш керек да. Батарейкадан. Өзүңүздөр көрүп күбө болгондой, үйгө жылуулук келбеген себеби ушу отопление деп жатышат. Отопление чындыгында кармап көрсөң узак. Негизи азыр температура 3 турат. 3-4 турган бул температура норма деп эсептелинет экен. Ошого карабастан үй суук. Анан отопление жасаган байкеден интервью алайын деп чакырганда байке бошобой калды. Анан эми бошобой ал байкеден интервью ала албай калдым. Бирок ал байкенин айтышы боюнча жаңы салынган үй баары бир муздак болот, кийинчерээк үй өзүнөн жылып кетет деп түшүндүрүп айтып кеткен. Убакыт болгондо бир күнү интервью алып көрөм. Негизи азыр деле чынын айтканда кээде жагымсыз жыттар пайда болуп турат. Менин оюм боюнча ал жаныбызда жайгашкан дааратканадан келген жыттан улам болуш керек деп ойлойм. Вентиляцияны канчага койдурдуңар деп кызыккандар үчүн койдуруу баасы жалпысы 42 000 сомдун тегереги болчу, бирок Рамазан айына карата скидка кылышып 35 700 сомду түзгөн. Кийинки видеодо көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.